Ушул эле теманы улай кыргыз-түрк алакалары туурасында кээбизди экономика жаатындагы адис Айылчы Сарбаев менен улантабыз. Куш келипсиз Айылчы мырза. Айтсаңыз, мына жакында эле өткөн Түркиядагы бизнес форумда түрк ишкерлери ар тараптан Кыргызстандын ишкерлерге колдоо көрсөтөрүн билдиришти. Бирок ошол учурда сиздин оюңуз боюнча кантикенде ишкер чөйрөсү менен бирге экономикалык атаандаштыкты өзүбүз арттыра алабыз? Бул эми түрктөр башынан эле биз көз карандылыкты алгандан баштап эле эң биринчилерден болуп Кыргызстанды таанып жана бизде ошо рыноктук экономика шартында иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө дилгир. Кыргызстандагы Бишкектин ичиндеги эң биринчи ушу дүйнөлүк стандартка ээ болгон курулуштар, бизнес борборлор ошо түрктөр аркылуу курулган. Биздин балдар да эң биринчи Түркияга барып, ошол жактан үйрөнүп, азыр кайра келип иштеп атышат. Өзгөчө жыянын балдары ошо Түркияда уже 3-чү жыл болду кайра экономикалык дүйнөлүк форум өткөрүп атышат. Ага түрктөр аябай дилгир. Тилекке каршы бизде чындыгында эле түрктөр сунуштаган нерселердин көпчүлүгүн ишке ашырууга мүмкүн болбой атат. Себеби бардыгына макул болуп сүйлөшүп келебиз эле, бияка келгенде унутуп калып атабыз да. Же болбосо бул жерде кабинет ичинде сүйлөшөбүз, эшикке чыккандан кийин бардыгы унутулуп калып атат. Мына ушул жаман адатыбызды, ыкшоолугубузду жоймоюнча жана так эмнени каалайбыз, эмне кыла алабыз, эмне колубуздан келет жана эмнени сунуштай алабыз, ошону тактамайынча албетте бизде кыргыз-түрк экономикалык мамилеси кескин өнүгүп кете албайт. Өзгөчө бүгүнкү күндө биз Евразия өлкөлөрүнүн экономикалык мейкиндегиндебиз. 5 өлкөнүн өзүнчө мыйзамдары бар, өзүнчө шарттары бар. Мына ушул мезгилде түрктөр менен алаканы мындан ары ылдыйлатпаш үчүн, алар менен болгон соода жүрүшүн мындай токтотпош үчүн биз кандайдыр бир ыкчам чараларды көрүшүбүз керек. Анын ичинде 2013 жылы ушу Кытай өлкөсүнүн премьер-министри сунуш кылып ушул күндө аябагандай катуу киришип аткан Улуу жибек жолун кайрадан калыбына келтиришибиз керек. Буга Кытайда абдан кызыктар, тегерегибизде өлкөлөрдүн баардыгы кызыктар. Анын ичинде Иран, Түркия бар. Түркия башынан ушу бажы биримдигине кирем деп аракет кылып келген. Ошондуктан биз ушу Кыргызстандын ичинде өзүнчө бир түрктөр сунуштаган жана эркин экономикалык зонасын, территориясын жалаң эле түрктөр эмес, башка өлкөлөр менен дагы иштегидей кылып атышыбыз керек да. Ошентсе дагы сиз биринчи кезекте Кыргызстан үчүн кайсы тармакка инвестиция зарыл деп эсептейсиз? Ошол түрк ишкерлери менен биргеликте. Бизге өзгөчө жеңил өнөр жайын көтөрүү үчүн аябагандай зор инвестиция керек. Себеби түрктөрдүн бул жагында аябагандай чоң тажрыйбасы бар. Түрктөрдүн жеңил өнөр жайы, алардан чыккан продукциялар бүткүл дүйнөгө азыр таанымал, өздөрүнүн имиджи бар. Мына ошо түрктөрдүн ушул жагын пайдалансак болот. Ошондой эле туризм тармагында да түрктөрдүн зор тажрыйбасы бар. Азыр түрктөр дүйнөдөгү 17-чи өлкөнүн катарына кирет, 17 өлкөнүн. Анын ичинде аябагандай зор тажрыйбасы бул туризм боюнча. Ошол эле мезгилде түрктөр биз менен жанагы аэропортто хаб курабыз деп атат. Ислам өлкөлөрүнүн ичинде эле эмес, жалаң бүткүл дүйнө жүзүндө Стамбулдун аэропорту эң зор, эң чоң ролду ойнойт. Мына ошо Стамбулдагы аэропорттун тажрыйбасын биздин Кыргызстандын Манас аэропортуна колдонсо болот, түрктөрдү пайдаланса болот. Деги эле түрктөрдүн орки авиалиниялары дүйнө жүзүндө абдан чоң авторитети бар да. Биз ошону пайдаланбай келебиз. Андыктан биз ушу аэропорт Манасты эле башында бекеринен жана орустарга карматып коюп, мына азыр эмдиги чектик эчтеке кыла албай отурабыз. Мына ошону кайра түрктөргө эле кайрып берсе болот. Кандай дейсиз, негизи ошол жеке ишкерлердин арасынан ошол эле дыйкандар, малчылар биримдиктин негизинде ошол базарды толук ээлөөсү үчүн мамлекет кандай шарт же болбосо кандай аракетти жасап бериши керек алар үчүн? Түрктөрдүн тажрыйбасын колдонуп, ошо биздин жанагы майда ишкерлерге, өзгөчө жеке ишкерлерге, чакан ишкерлерге соода саттык тарабынан кеңири жардам бериш үчүн сөзсүз эле кредит бөлүп бербей, аларды салыктан бошотуш керек. Аларды бажы төлөөлөрүнөн бошотуш керек. Аларды тескөнү дээрлик токтотуш керек. Жөн гана регистрация кылып калган иштей бериши керек да.
Түркияда ушул тажрыйба кеңири колдонулуп атат. Муну жалаң эле биздин жеке Кыргызстандын ишкерлери эмес, ошо Түркиядан келген ишкерлерге дагы пайдаланса болот. Биз тескерисинче такай бир жаман адатка мындай пайда болду бизде. Кимдер каяктан келбесин сөзсүз эле аларды аңдып турабыз, аларды биз душман катары кабыл алабыз. Эгерде кыргыздар өздөрү ошо Түркияга, Россияга же бөлөк Кытайга бөлөк өлкөлөргө барса, тескерисинче дооматын артып барат да. Ошондуктан мына биз өзүбүздүн көз карашыбызды, өзүбүздүн психологиябызды, чет өлкөлүк инвесторлорго болгон мамилебизди өзгөртүшүбүз керек да. Мүмкүн болсо эки мамлекеттин ортосунда алакага болгон азыркы жагдайдагы сиздин берген бааңыз кандай? Biz bari Türk tildi, Türk dünyasına gireriz, Müslüman ülkeyiz. Biz hiç kaçan Türkiye menen jana özübüzdün koңшу өлкөлөр менен кол үзбөшүбүз керек. Тескерисинче биздин байланышыбызды күчөтүбүз керек. Түркия өзү негизи башынан эле илгертиден эле ушул маселе боюнча аябагандай зор салымын кошуп, көптөгөн мындай бир акчаларды жумшап келатат. Андыктан биздин мындан аркы мамилебиз эч качан жанагы эл аралык азыркы мезгилдеги саясий экономикалык кризистерге байланып, анан түрктөр менен биздин мамилебиз басаңдабаш керек. Тескерисинче биз ошол чоң саясий экономикалык кризиске карабай түрктөр менен жаңыча иштеп, иштин жаңы формаларын, жаңы методдорун табууга аракет кылышыбыз керек да. Рахмат сизге. Кыргыз-түрк алакасы туурасында экономика жаатындагы адис Айылчы Сарбаев оюн ортого салды.